Пневмония деген эмне? Пневмония бул өпкөнүн сезгенүүсү, эки өпкө тең же бирөөсү гана сезгенүүсү мүмкүн. Пневмониянын келип чыгышынын бир нече себептери алар суукка катуу урунуу, сасык тумоодон толук айыкпай калуу, үйдүн ашыкчанын сыз болушу, витаминдин организмде жетишсиздиги бул иммунитеттин төмөндөшүнө алып келип, оорулардын келип чыгышын шарттайт. Андан сырткары балдар арасында тубаса пневмония болуп төрөлгөндөр да кездешет. Буга себеп эненин онкологиялык инфекциялык оорулары же сасык тумоодон таза айыкпай калышы себеп болот. Дем алуу жолдорунун оорулары менен жабыркагандарда тонзиллит, астма, бронхит, пневмонияга чалдыгуу коркунучу чоң. Анткени аталган оорулар өпкөнүн калыптагыдай иштөөсүн бузат. Балдар үчүн кооптуу иштер цемент, такиташ, топурак сатып иштегендер да өпкө ооруларына, анын ичинен пневмонияга көп чалдыгышат. Анткени цемент, такиташ, топурактын чаңдары аба менен өпкөгө кирип, дем алуу жолдорунун түтүкчөлөрүн бүтөп калат да өпкө оорулары келип чыгат. Бул өзгөчө жаш балдарга зыян. Андыктан мүмкүн болсо мындай иштерге жаш балдарды аралаштырбоо керек. Ал эми чоңдорду аргасыз иштөө керек болсо, убак-убагы менен дарыгердин көзөмөлүндө өтүп туруп, ден соолугуңуздун оорудан сактаган болосуз. Оорунун белгилери оору күтүлбөгөн жерден башталат. Алгач адам катуу чыйрыгып, арадан бир нече саат өткөндө дене табы 40 градуска көтөрүлүп, дем алуу кыйындап, энтүгүү пайда болот. Оорунун өтүп кетиши бир нече оорулардын пайда болушун шарттайт. Пневмоторакс өпкөгө ириңдин толуп калышы. Пневмоторакс кабырга менен өпкөнүн ортосунда абанын толуп кетиши. Плеврит өпкөгө сары суунун толуп кетиши жана башка ушул оорулардын пайда болушун шарттайт. Дарылоо. Диагнозго жараша дары-дармектер чектелет. Эгер оору тереңдеп кеткен болсо, анда операция жасалат. Оорунун тамактануусу көзөмөлдөнүп турат. Өз алдынча дарыланууга жана майларды шыбоого болбойт. Эмнелерди көбүрөөк жеп ичүү керек? Пневмониянын кайсы түрү болбосун суусундукту көбүрөөк ичүү керек. Бал кошулган дары чөптөрдүн кайнатмасы дене табын түшүрүп, иммунитетти чыңдайт. Биринчи байлык — ден соолук. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.